Саламатсыздарбы достор, Хорика мектебине кош келдиңиздер. Бүгүн биз жаңылыктар боюнча бир кыска маалымат берип кетейин. Достор, бүгүн Америка Кошмо Штаты боюнча маанилүү жаңылык чыгат. Мынакей 2-күн 13 февраль. Биздин убакыт боюнча бул 7:30 чыга турган маалымат. Ушул 7:30 индекс потребительских цен 1 жылдык көрсөткүчтү ушул жаңылыкка көңүл буруп коюшубуз керек. Жана 1 айлык көрсөткүчтөр бар, бирок көбүнчө 1 жылдык көрсөткүчкө көңүл бурушат. Ошондуктан ушул жаңылыкты эсиңизге алып коюшуңуз керек. Достор, ИПЦ бул инфляция боюнча статистика. 11 январда чыккан статистика боюнча бул 3,4% болуп чыккан экен. Эскерте кетейин, бул жаңылык биздин убакыт боюнча кечки 7:30 чыгат. Достор, эгерде ушундай маалымат сизге кызык болсо, негизде эле трейдинг боюнча маалымат алгыңыз келсе, анда биздин YouTube каналыбызга Хорика биржевая школа маанилүү жана сизге керектүү маалыматтарды жарыялаганга аракет кылып турабыз. Жана ушул YouTube каналдын шапкасын өтсөңүз, ушул жерден Telegram каналга жана Telegram группа для трейдеров шилтемелери бар. Ушул шилтемелерди колдонуп, биздин Telegram каналыбызга кошулсаңыз болот. Биз бул жерден маанилүү жаңылыктарды бөлүшүп турабыз. Ар кандай статьяларды статистикасы боюнча дагы бөлүшүп турабыз. Эгерде сиз трейдинг менен иш алып барсаңыз, анда бул маалыматтар сизде албетте керектүү жана натыйжалуу болушу толук ыктымал. Жана достор, эскерте кетейин, бизде трейдерлердин группасы бар. Ошол трейдерлердин группасына да келип катталып койсоңуз болот. Бул жерден биз ой пикир, ой жүгүртүү алмашып турабыз. Анда эмесе достор, куш келдиңиздер. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.